темабыз борборго умтулуучу ылдамдануу жөнүндө түшүнүк берели. Биз өткөн сабактарда ийри сызыктуу кыймылды өткөнбүз. Ошол ийри сызыктуу кыймыл өзү эле айлана боюнча кыймылга түшүнүк бере алат, же болбосо айлана боюнча кыймыл деп айтсак болот. Биз борборго умтулуучу ылдамданууну кененирээк түшүнүш үчүн бул жерде мисалды карап көрөлү. Мынакей баланы көрүп турасыңар. Бала шарик илинген жипти айлантып жатат. Ошол айланып жаткан шарик, айлана боюнча айланып жаткан шариктин жибинин керилүү күчү, бул керилүү күчү F борборун көздөй умтулуп атат. Борборду көздөй умтулуп атат. Демек бул жерде айлана боюнча кыймылдаган нерсенин ар бир чекиттериндеги кыймыл борборун көздөй умтулат экен. Демек биз анда радиус боюнча борборуна багытталган ылдамдануу борборго умтулуучу ылдамдануу деп аталат экен. Демек анда биз борборго умтулуучу ылдамданууну жазып көрөлү. А барабар V квадрат бөлүнгөн R. R бул жерде радиусу. R радиусу. Ал эми V болсо ошол айлануу ылдамдыгы. Демек анда биз айлануу ылдамдыгынын бирдигин карап көрөлү. Айлануу ылдамдыгынын бирдиги 1 метр секундта квадрат. Эми биз дагы бир мисалга карап көрөлү. Биз жашап жаткан жер, мынакей бул жерде көрүнүп турат, жер, биз жашап жаткан жер өз огунда айланат, бирок бизге сезилбейт. Биз аны эмнеси менен сезебиз? Эртең менен таң атып, кечинде кеч кирип, же болбосо күн түн менен алмашышынын натыйжасында биз жер өз огунда айланып жаткандыгын сезебиз. Демек көрдүңөрбү, мына бул жерде деле мынакей жердин огу көрүнүп турат, жердин огу. Демек ушул огунда жер өз огунда айланат экен. Биз билебиз, жер өз огунда бир суткада бир толук айлануу жасайт. Бир суткабыз 24 саат. Анын 24 сааттын 12 сааты күндүз болот, 12 сааты түн үчүн болорун билебиз. Эми ошондой эле дагы бир мисалдарды келтирсек, чарыктын айланышы, сааттын жебесинин айланышы, кургаткыч машиналардын кыймылдаткычтарынын айланышы, же болбосо күндө эле биз үйдөн эле байкайбыз, сүт тарткан машинанын кыймылдаткычынын айланышы, эгин тазалоочу түзүлүштөрдүн айланышы. Мына ушул турмушубузда кезиккен ушул келтирилген мисалдардын баарынын кыймылдары борборго умтулуучу ылдамданууну түшүндүрөт экен. Биз эми өзүбүзгө кененирээк түшүнүк алыш үчүн бир мисал келтирип карап көрөлү. Мисалы бир айлананы алып көрөлү. Бул шар деп коелу. Шар. Шардын радиусу R. Шардын радиусу R барабар 10 метр экен. 10 метр. Ал эми анын айлануу мезгили, шардын ошол айлануу мезгили T барабар 31,4 секунд экен. Демек биз ошол шардын борборго умтулуучу ылдамдануусун таап көрөлү. Анда биз сызыктуу ылдамдыктын формуласын жазабыз. V барабар 2 π R бөлүнгөн T. Демек анда ордуна коюп чыгарып көрөлү. 2 π биз 3,14
көбөйтүлгөн эрибиз болсо 10, радиусу 10 метр. Ал эми мезгилибиз болсо 3,14 секундда барабар 2 метр секундда. Демек биз балдар бүгүн борборго умтулуучу ылдамдануу жөнүндө түшүнүк алдык. Демек биздин турмушубузда айлана боюнча кыймылдар турмушубузда көп кезигет экен. Биз ошолорго аз болсо дагы мисал келтирип түшүнүк берүүгө аракет кылдык.